Assalamu alaikum. Баарыбыздан келечекке болгон, мамлекетке болгон сүйүүбүз бар. Ага ар дайым биз кайдыгер карабайбыз. Ар дайым ал тууралуу ойлонобуз. Жакшы жакка өзгөрсө экен деген ар бирибиздин оюбуз бар. Мен ушу президентский болуп жаткандан кийин талапкер Садыр Жапаровго эмне үчүн деген суроо бергим келет. Бул пласт жолдорго, кошоматчылыкка жана кайдыгерликке эмне үчүн бардың? Биз сиздин талабыңызды канча жылдан бери талашып келдик. Садыр деп канча кишиге жаман көрүндүк. Сиз баардыгыбызды алдап кеттиңиз. Биз сизди коргоп, сизди чыгарабыз деген митингде Ыстык Атанын чүйдүн балдары баардыгыбыз барып, Жээнбековдун иттерине таланып, газына көзүбүз ачышып, жиберген спецназдарынан таяк жеп, баардыгыбыз жүрөгүбүз менен кайгырып, ошол жерден баарыбыз качып, бири-бирибизди таппай ок жегенбиз. Сиз болсо азыр аларга экс макамды берип, аларды мактап, Кудайга жакпаган ишти жасап жатасыз. Анысы аз келгенсип, кандай гана кошоматчылардын баардыгын тең жаныңызга алып алдыңыз. Сизди кантип колдойбуз? Садыр деген битишкеге кантип кол коебуз? Урматтуу көлдүктөр, ошол жерде 60-70% өзүңөр элеңер. Азыр баарыбыз колдойбуз деп чуркап жүрөсүңөр. Ошол кезде Жээнбековдарды сөгүп, ар бир кычыкта ар кайсы жерде жашынып жатпадыңар беле? А силердин азыр колдой турган кишиңер ошолордон барып сый көрүп, ошолордон колдоо табам деп жүрөт. Алар менен барып, алардан колдоо табуу эмес, алардын жанына басканга да мунун моралдык укугу жок болчу, элин сыйласа. Бул адамдын жасап жаткан саясаты мен үчүн эч түшүнүксүз. Жана мамлекет үчүн мындай инсандардын мамлекет башчы болуп келиши күмөн. Элди каратып туруп сатуу ар бир адамдын жүрөгүнө катуу тиет. Кыргыз элиме кайрылат элем. Туура ойлонолу. Кошоматчылыкка, арамга аралашкан адамдан алыс бололу. Ушул күнгө чейин колдоп келдик, бирок биз ойлогондой инсан эмес экен. Мунун баары биздин убакыт жана өмүрүбүздү тобокелге салып жүргөнүбүздүн баардыгы бекерге чыкты. Садыр деп канча деген кыздар, канча деген энеталар баардыгыбыз Жээнбектин куралы болуп, алардан запкы жеп, үйүбүзгө келбей алардан качып, кордукта жүргөн күндөрүбүздүн баардыгы бекерге чыкты. Мунун баардыгын бир Кудай көрүп турат. Саткындын дагы жолу алыс болбойт.